Assalamu alaikum туғандар. Мен бүгін Жалауат шаарындамын. Жалауат шаарынын дачасында. Дачаға чыгып бериштеки могу дөң жер. Азыр бул жерге асфальт басылып атат. Көрсөңүздөр болот. Мондай. Качество бирок жок. Могу эме битум деп коет. Бирөө молоко деп коет. А так битум аз. Эме кылган кошулган да. 45 бияк болсо керек расчет. Мен стройканы жакшы түшүнөм. Компаска кирсе, компас өзү апарат. Көрсөңүздөр. Компаска кирсе, компаска. Мына булагай. Жол салганы жакшы. Эни кичине мурунку жолдон караганда эмеге энсизирак, мурунку жол эмне жерден болчу. Бирок бул жактан менин оюмча 40 см, нарактан 40 см кыскарылган асфальт. Анан кийин муну битуму азыраак кошулган. Бирок кара чак иштейт. Отчетту берип атат, монда кылып атабыз депчи. Мындай келип туруп, бул жерден чоңойгон азыр сизге көрсөтөм. Мына байкасыздарбы? Мындай келип туруп, жерден чоңоет. Өзү ушу эмеден түшүп кетсе керек, ушу метр мененчи. Мына канча 6 чыкса, 7 чыга, ошо менен түшүп кетиш керек эле. Бул жагы кенен болуп келип туруп, жерден кыскарат 60 сантиметрге. Бул жагынан ушундай кеткен. Мындайга түшүпчү. А бирок республиканский фонддон бөлүнгөн бияка акча. Жалауат шаарынын мэриясынан бөлүндү, бөлүнбөй точно билбейм. Бирок Жалауат шаарынын мэриясы мактап атат. Биз ташанын асфальттан кылып атабыз деп. Кылганы жакшы. Бирок мына карасаңыздар, таштар аңырайып көрүнүп турат. Эртең биякта азыр 3 кирпичный завод бар. Кирпич заводдун КамАЗдары басканда, айдаганда мунун үстүнөн кайра эле жарылат. Бул видео тарыхта калат, көрсөңүздөр болот. 1 жылдан кийин там тарагы чыгат бул жолдончу. Ишенмесеңиздер 1 жылдан кийин келип анализ кылып карап көрсөңүздөр болот. Азыр кээ бирөө ойлонушу мүмкүн, сага не жамандыгы тийип атат, унчуп эле койбойсуңбу депчи. 1 квадрат салсак дагы жол таза салганы үйрөнөлү. Мынакей, ишенмесеңиздер караңыздар. Мейли бул жаман жерин сен тартпсын деп ой болушу мүмкүн башка бирөөлөрдөчү. Момна жакшы деген жери мо. Бирок асфальт деген мындай эмес да. Асфальт деген башкача болуш керек. Негизинен. Бул жагы жакшы, кээинен. Бул жагы уже оң жагы жеңиш болуп кетет.